Ар бир кыргыздын жүрөгүндө Жалал Абад жок. Ар бир кыргыздын жүрөгүндө Манас бар. Президент Садыр Нуркожоевич мыйзамга кол койду. Биздин область өзгөргөн жок. Өлкө тарыхында чоң өзгөрүү болду. Жалал Абад шаары эми расмий түрдө Манас шаары деп атала баштайт. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бул чечимди колдоп чыгып, жаңы аталыш улуттук өзгөчөлүктү чагылдырарын белгиледи. Анын айтымында Жалал Абад аттуу шаарлар башка өлкөлөрдө да кездешет. Ал эми Манас деген аталыш эч жерде жок. Чын-чынына келгенде бул Жалал Абад шаарын Манас шаары кылып кайрадан атын кайрадан коюу мен идеям деп айтсам да болот да. Мен дагы идеям болду. Жана элибиздин ошо суроолору болду да. Туура Жалал Абад деле жаман шаар эмес болчу. Бирок Жалал Абад Индонезияда Жалал Абад, Жалал Абад Афганистанда бар Жалал Абад, Жалал Абад Пакистанда бар, Жалал Абад Индияда бар. Бирок Манас бир гана Кыргызда бар да. Манас бир гана Кыргызда бар. Дүйнө жүзүндө Манас деген шаар бир гана Кыргызда бар. Мен ойлоймун, урматтуу президентибиз эң туура чечим кабыл алды. Туура чечим кабыл алды. Бул азыркыга эмес, келечек муундарга. Муну дагы бир 20-30 жылдан көрөсүңөр. 30 жыл өтөт, 20 жыл өтөт, 50 жыл өткөндөн кийин биздин азыркы жаш балдарыбыз чоңоюшат. Аны ошолор айтат. Бизге рахмат айтат ошондо. Рахмат. Туура эле ошону өзгөртүп коюшкан экен. Биз ошо ойдон калбастан мына Манас болуп калдык. Манас шаары болуп калдык деп сыймыктана турган убакыт келет. Бирок аны үчүн кичине убакыт керек, бир аз жылдар өтүш керек. Соңку күндөрү коомчулукта Манас шаары өлкөнүн борборуна айланабы деген суроолор көп талкууланды. Бул боюнча Камчыбек Ташиев так жооп берип, борборду көчүрүү маселеси жок экенин, мындай чечимди эл гана кабыл алаарын айтты. Манас шаарын борбор кылуу боюнча азыркы күндө эч кандай ой жок андай. Мен мына ачык айтып коеюн, эч кандай жетекчилердин оюнда же болбосо башка бир саясатчылардын оюнда андай нерсе жок. Андай нерсе жок. Бирок Манас шаары кыргыз мамлекетинин борбору деп аталып калса, бул сонун эле болмок. Сонун эле болмок. Бирок азырынча андай маселе коюлган жок эч жерде, андай маселе көтөрүлгөн жок. Эгерде андай маселе көтөрүлүп калып, же ошондой маселе боло турган болсо, аны эл чечиш керек. Борбордун атын өзгөртүүгө же борборду которууну элибиз чечиш керек. Аны бир саясатчылар же кайсыл бир жетекчилер, кайсыл бир топ чечпеш керек. Ошондой эле атайын кызматтын башчысы Жалал Абадка өзгөчө көңүл бурулуп жатат деген сын пикирлерге жооп берди. Азыркы Манас шаарындагы шаардык жана облустук бийлик тапшырмаларды тез арада аткарып, жаңы идеяларды сунуштап, бөлүнгөн каражаттарды максатка ылайык колдонуп жатканын билдирди. Ал эми ал жерде эмне үчүн ушундай тез өнүгүп атат, тез ушундай жумуштар болуп атат? Себеби ошол жердеги биздин иштеген мэрияны деп коеюн. Мэрияда иштегендер, губернатор болуп иштегендер, ошолордун иштеринин жакшылыгы да. Аларга канчалык идеяларды айтсаң, же канчалык сунуштарды берсең, алар тез-тез аткарып турат да. Например, башка бир региондорго бир идея берсең, башка бир шаарларга, акимдерге, губернаторлорго айтсаң, алар ошол идеяны же болбосо эсинен чыгарып коюшат, же аткарышпайт, же чала аткарышат. Ал эми Жалал Абадка болсо, мисалы Жалал Абад шаарына мына давайте ушу ипотеканын үйлөрүн курайлы дедик эле. Жалал Абад шаарынын мэри, губернатору чуркап, тытынып жүрүшүп, жерлерди таап беришет. Ошого тез-тез ошол жумуштарды аткарышат. Бардыгы ушу кыргыз мамлекетинин ичинде Жалал Абад шаарында ала турган болот. Ошондуктан Жалал Абад шаарынын өнүгүшү бул бир эле Жалал Абад шаардыктар үчүн керек эмес. Бул бүт мамлекетибиздин ар бир жараны үчүн керек. Ошондой өнүгүү башка шаарларда да болуп атат. Болот. Бирок ал жакта темп мындай бир аз басаңыраак да. Инициатива жок. Мындай жергиликтүү бийлик органдарында иштеген адамдардын инициативасы жок. Чуркап иштешпейт. Же болбосо аларга анын кереги жок. Четтеп тура беришет, жоопкерчиликтен качышат. А Жалал Абад шаарында күндө жаңы идея, жаңы проекттер, жаңы ишканалар, ошонун бардыгын жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери өздөрүнүн желкесине салып, мойнуна салып алып тартып кетип атышат. Шаардын жаңы аталышына байланыштуу бир катар расмий документтер өзгөртүлөт. Бул үчүн жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүнөт. Ал эми тургундардын жеке документтерин жаңыртуу тартиби боюнча өзүнчө жол жобо иштелип чыгары айтылды. Бүгүн Манас шаардык кеңешинин кезексиз сессиясында мэр Эрнистбек Ормоков өлкө башчысы мыйзамга кол койгонун билдирип, депутаттарды жана шаардыктарды куттуктады.
Мына мен сіздерді сессияда баштардан бұрын дағы сіздерді құттықтап кетейін. Кеше күні президентimiz Sadır Nurgojevich Mizam долбооруна кол койду. Жалалбат шаары мындан кийин Кудай буйрса Манас шаары болуп аталат. Ошол менен сиздерди куттуктап кетейин. Иш кагаздарын алмаштырабыз, печатьтерди алмаштырабыз дегенде, почтовый адрестерибизди алмаштырабыз. Ошондой эле мекеме ишканалардын дагы аттары өзгөрөт. Бул ал жактан күчүнө киргенден кийин биз ошол этап менен иштерди жүргүзүп алып кете беребиз. Каражат мынакей 9 айлык бюджетке биз 15 миллион киргизгенбиз. Кезектүү сессияда сентябрдын этегинде каралат. Бүгүнкү күндө депутаттардын комиссиясында кароодо. Ошол акча каражаты сессиядан бекитилгенден кийин жергиликтүү бюджеттин эсебинен биз акча каражатын сарптайбыз. Шаар тургундары Манас деген аталышты сыймык катары кабыл алып, бул аталышка татыктуу болуу чоң жоопкерчилик экенин белгилешет. Шаарыбыздын аты Манастын атына коюлгандыгына чындыгында сыймыктануу менен кабыл алып атам. Эч кандай каршылыгыбыз деле жок. Элдин деле көз карашы жакшы эле деп ойлойм. Себеби азыр эми адамдарда мындай бир ой болушу мүмкүн. Эми документтерибизди туралайбыз, эми башка нерсе минтебиз, мынандай болот деп эле ошонун жагынан кыйналышы мүмкүн адамдарчы. Бирок ал деген обновление болуп эле өзгөрөт. Адамдар ал нерседен эч кандай кыжалатчылык тартпаса болот. Биздин область өзгөргөн жок. Көбүнө жагып атат элдерге, жаштарга. Эми дүйнө жүзү билет Манастын эпосуну. Ошондой болуп биздин Жалал Абад шаары ham дүйнөгө таркалып өнүгө өсө берсин. Манастай болуп татыктуу болуш керек. Алат, ыйыгат. Ошо элдери дагы ушундай. Ошого татыктуу болуш керек да элдери. Ойлоп көрсөм Манас жакшы эле. Көнүп кетебиз. Анан Жалал Абад эч ким тааныбайт. Жалал Абад ким ал Жалал Абад деп ошентип ойлойт. А Манасты бардыгы тааныйт. Жакшатты кое бериш керек. Манас атабыздын арбагы ыраазы болсун деп. Анан дагы бир жагы элдер ар кандай болот, болбойт, тиги буу деп атпайбы? Илгертен ханга, илгертен башчыга баш ийип келгенбиз да. Демек президентибиз кол койду, биз кубануу менен кабыл алабыз. Мына Манас шаары дегенге жооп бере турган акыбалга келатат. Манас деген эми бул биздин улуу чоң эпос да, дүйнө жүзүнө таанылган. Туура эле кабыл алыш керек деп ойлойм. Ар бир кыргыз элинин мен кыргызмын деген жараны патриот болгондон кийинчи туура түшүнүш керек да. Эске салсак, Жалал Абад шаардык кеңеши буга чейин аталышты өзгөртүү демилгесин колдоп берген. 10 сентябрда жогорку кеңеште бул чечимди жактырган. Мыйзамга президент кол койгон соң 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Шаар 1877 жылы негизделип, 1937 жылы расмий түрдө Жалал Абад атын алган. Аклай Карабаева, Шайырбек Зайырбек уулу, Регион.